Assalamu alaikum. Туғандар. Бүгін 12 март 2022 жыл. Жамғыр жаап, ауа райы сонун. Сіздер байқаған болсаңыздар, мына ол 40 см биігірек болчу. Біз ошол 40 см эки жака, нар жагын нары, бер жагын бери кылып жайдык. Мына ол шланга менен суладык. Былчылдатып. Тегеретип суладык дагы. Мына үстүн жеп койгон булар. Мына ол жерде бир 10 см эле көң бар. Onu жеп бүткөн, ondan ылдыйын жеп бүткөн. Ошол 10 см сөл жыландар эгерде чыгып калса, ошолун жеп турушат. Анан болбосо мына жака издеп жанагы курук көңдү жешет. Мындай айланып, эми ушул жерде жүргөн сөл жыландар бардыгы мына эки жака, нарды 4 бурчка таркап, желелек жерлерди жейт. Жамгыр жааганда сөл жыланын бетин ачып коюш керек. Мына биз бул чатырды бул жака, бул чатырды бул жака кылып ачып койдук. Жамгырды пайдаланыш керек. Анан жамгыр жок учурда мына бул шланга менен суу карап турабыз. Уже тоң кетти, болду, сугарса боло берет. Мен сугардым. Эч кандай бир сөл жылан өлүп калган жок. Үшүгөн жок. İçine кирип, өзүнө керектүү температурадагы жерди тауып, ошол жерде жашай берет. Анан ысыганда бери жылып келе берет. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, кимде мондой свежий кык болсо, ушуну эскиртип туруп, анан мындай сөл жылан салабыз да. Ушуну эскирте албай шаштысы кетип аткан болсо, мен мына жерде мисал кылып көрсөтүп кетейин. Мына кыкты азыр чаптым. Чабып, ушундай кылып жайып койдум. Сиздерге мисал кылып көрсөтүш үчүн. Мына чапсам, ичи свежий бойдон турат. Мынанын ичи дагы ушундай, свежий бойдон. Бети карайып, кичине өңү өзгөргөнү менен ичи свежий бунун. О жайында июнь-июлда чапсаңыз ичи свежий чыга берет. Ошондой болбош үчүн чабып, утуру мынаны биз чабабыз дагы. Мына жака сөл жыландарга кийинки сөл жыландардын жей турган тамагын камдайбыз ушул жерге мындай жайып. Мынаны чабам эки араба. Эки араба чабып туруп, оона башына жайып коем. Анан дагы эки араба чабып, дагы жайып келе берем. Мына ушул жерге чейин келем. Ушул жерге келип туруп, 1-2 күн коюп коем. Күнүгө чаба бербейм буну. Коюп, башка ишимди кыла берем 2-3 күн. 2-3 күндө бул эскирет. Анан дагы бетинен жукарак кылып, дагы чабып, мына жерден кыркып, мына жака таштап келе берем. 20 см, 25 см чейин. Кыкты ошентип эскиртебиз туугандар. Батыраак эскирет. Бунун бетин ачыш керек. Ичи сасып, былып жата берет болбосо. Ошондой туугандар. Сөл жыланды багышты жолдорун билбегендер бар экен. Мына биздин номерди жазып коем. Ушул видеонун түгүнө. Номерге чалып, мен канча адамга айттым, сөз менен түшүндүрө албадым окшойт го. Мага видео вызов кылып, көңдү көрсөткүлө туугандар. Мына ол көң болобу деп. Такыр эле ушундай түшүнбөй атсаңар. Мен видео вызовтан көрүп, канча аласыз, канча көң бар, кык, навоз. Ушунун баарын жедиресизби, же кичине көбөйтүп алып жедиресизби? Ошого карап туруп, сиз мынанча килограмм алышыңыз керек. Сизге мынанча килограмм болот. Мына бул кыкты мынандай кылыңыз деп туруп, видео вызовтан түшүндүрөйүн жакшыраак түшүнөсүңөрбү деген ой. Анан мындай эки ооз сөз менен түшүнөм мен десеңер, ондо WhatsApp'тан айтып түшүндүрүп коем. Зерикпейм бирок. Зерикпей түшүндүрүп айтып
керек болса жақынырақ жерде болсаңыздар, мына шу Ош областының атырабында болсаңыздар, үйіңізге шейін барып сөл жыланды салып бергенге біз даярбыз. Анан Ысык көлгө, Бишкекке, Нарын, Таласқа, Кыргызстандын 7 дубанына салып бергенге буйруса кудурет жетет. Акчасын мынанча килограмм деп салып бересиздер. Акчасын алып, жол киресин келишебиз. Сиз төлөйсүзбү же мен төлөймүнбү? Балким тааныш таксисттер болсо, тааныш адамдар болсо, ошолордон берип беребиз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, азыр жамгыр жааганда мына биздин местный сөл жыландар жердин бетине чыгат. Бул Калифорния сөл жыландары чыкпайт. Мен азыр сөл жылан карап жүрөм. Биздин сөл жыландар мына бирөө мындай өлүп калыптыр. Жамгыр жааганда ушинтип жердин бетин сөл жылан басып кетет, байкасаңар эгер билсеңер. Бул Калифорния сөл жыландары андай эмес. Булар жамгыр жааганда антип жердин бетине чыкпайт, көңдүн бетине дагы чыкпайт. Башка жака дагы жылбайт. Ошол кык жеген үчүн, булардын тамагы только кык болгон үчүн, кыктын ичинде гана жылуу маза кылып, ошол жерде гана тирилигин кылат. Эгер качып кетет ол, банкрот болом дегендерге жооп да бул. Мына кетип атат мында. Местный сөл жыландар. Ошентип жамгыр жааганда булар жер которуп, кыдырып, башка жака кетип атат. Бир жырныйраак жер болсо ошол жерге барып питание кылайын деп атат чамасы. Жамгыр жааган учурда мындай байкасаңар, мына жердин бетинде мындай пузырек, тешиктер болуп калат. Мына ушул жерден сөл жылан чыгып кеткен бир жака. Мынанда дагы бирөө жүрөт мына. Мынакей. Бул местный сөл жыландар. Өңү бозгуч. Көрдүңүздөрбү? Биздин Калифорния сөл жыландары, алардын түсү кызыл болот. Ошондой туугандар, дагы көп видеолор чыгарып турабыз биз. Мына биздин кийинки немебиз. Кийинки сөл жыландардын тамагы ушул. Ушунча болуп калды. Буйруса, ушуну жана сиздерге айтып кеткендей, наркы чекеден чауып, ал бетке жайып, жедиребиз ушуну. Бизде быйыл сөл жылан көп. Ушунун бир портер ушул жерден сөл жылан чыгат. Бир портерди буга сала турган болсок, жанагы 3 ай деген эмес, 1,5 айда жеп коет. Сөл жылан канчалык көп болсо, ошончолук тез жейт. Сөл жылан канчалык аз болсо, ошончолук узак жейт. Мынакей биздин биореакторубуз. Көңдүн түсү ушундай карайып калганда салыш керек да. Эскирген көңдүн түсү ушундай болуп калат, карайып. Ушундай көңгө болот. Каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып койгула. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман болгула.